Kırgızdın çoğun urusu Sarbağış'tan taragan, Sarbağış urusundan taragan Tokobi. Tokobi Kırgızdın bütündüğü için, Kırgızdın yerinin saktalıp kalış için, dışkı düşmanlardan eldi yerdi korgodu, aybay çoğun emek sirgen el başçısı Bahatır adam bolgan. Oşol Tokobi'nin tukumdары da özüktün baldары oşol Çolagazan, Aklis, Tügöl degen güç uruğunun Kırgızdın tarixinde kanday alar mani emgegi var, kanday salım koşkan, şu el жерди saktooda, elge baş köz bolup, eldi bagууда, elge жаңылыкка жетиш үчүн бардык жагынан алдыда жүргөн адамдар болгон да. Анан ошолордун урпактарын такталып, бири-бири менен таанышып, анан ошонун негизинде ушул китеп жаралды да. Бул аябай кыргыз тарыхын кошумчалап тактоого жардам ете турган китеп да. Себеби ушулар жөнүндө буга чейин көп маалымат болгон эмес. Болсо дагы чала-чалбыр жазылган, же болбосо тескери жазылган, туура эмес жазылган. Анан кийин бул болсо ошо такталып, колдон келишинче изилденип, так маалыматтардын негизинде түзүлгөн тарыхый китеп десек болот да. Анан бул жерде өзүнчө бир бөлүм ошол мыкты кыргыз элине, кыргыз мамлекетине кызмат кылган өрнөктүү инсандар, саясий ишмерлер, жетекчи кызматтарды иштегендер, маданият ишмерлери, искусствонун ишкерлери, адабият ишмерлери, илимдин өзгөчө салым кошкон адамдар жөнүндө, эмгек адамдары, айылдагы эмгек адамдары, эмгектин мыктылары, ошол эмгек социалисттин эмгектин баатыры болгон бир эң бийик чоку болгон. Ошондой адамдар жөнүндө да бул жерде өмүр баяндар кеткен, сүрөттөр менен. Мунун баары биздин тарых үчүн, биздин жаштар үчүн, жалпы эле элибиз үчүн аябай пайдалуу да. Өзгөчө мына жаштар, кийинки урпактар үчүн аябай пайдалуу китеп болуп эсептелет да. Өткөндөр даңталмайын тирүүлөр баркталбайт деген кыргызда кеп бар эмеспи? Дал ушундай ойду карманып ататек урук туугандарын иликтеген ата-бабалар жана замандаштар кыргыздын өзүк уруусунун санжырасы аттуу китеп жарык көрүп, анын бет ачары өттү. Китеп кыргыз тарыхынан тышкары өзүк уруусу, андан тарагандар жана кыргыздын атактуу инсандарынын өмүр баянын камтыган. Могу китептин мынакей санжыра кыргыз ата-баба жана замандаштар деген китеп атын ушундай деп койдук. Анын ичинде кыргыздын өзүк уруусунун санжырасы, деп дагы кичине кошуп койдук, жазылып. Ушунун бет ачары болот биринчи. Иш-чарага аталган уруудан тараган туугандар аймактардан бери келип топтолушту. Бет ачар аземдин алдында алар ата-бабаларга багыштап Куран окушту. Алиф лам мим. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن الذي جعله حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا جنة شفاعة القرآن. اللهم جميع أمتي محمد صلى الله عليه وسلم يا رحمن يا رحيم. Ya Rabbi şu tilavet kılanda faydalan soğukta adama da olsamıştır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süykümüt öz Hazreti Muhammed Musa sallallahu aleyhi ve sellem okuna yürüyen sahacmayın tabat tabi ve şeyh ala takdimenden alımlar muhtarına
жана ушул окуган Куранда пайдаланып ошен алакан жайып турган мусулмандар өтүп кеткен жет ата, чоң энелерибиздин, бир туугандарыбыздын, таягет энесибиздин, ата энелерибиздин рухтарына ушул Куранда пайдаланып Аллахым өзүң кабыл кыл. Караңгы көрүлөрүн нурлуу сураксыз жаннатул фирдавстын ордун Аллахым. Амин. Я Rabbi өлүктөрүңө да кайным Аллахым. Тириктериңе да түрлөрүсүн өмүрүңүз көрөбөт, дилдерине иман бер. Аллах ынтымак, иман, рызык кеш бакталы бер. Бул дүйнө ахирет эки дүйнө бактылуу. Китептин авторлору Медербек Токтоназаров, Курманбек Раматов, Шекербек Орозулбаев. Авторлардын бири Медербек Токтоназаров муун алмашкан сайын жаштар өз ата тегин түзүктөп билбей жатат дегенге зээни кейип, кийинки урпактардын билүүсү үчүн мүмкүнчүлүк жаратууну ойлонгон. Бул үчүн ал аймактан аймак кыдырып, аталган уруудан тарагандарды иликтеп, топтоп чыккан. Ага уюштурган бир нерсе, түрткү болгон бир нерсе болот экен. Ошол жаныбызда жана айткандай адеп башатын баягы үйдөгүлөр жазып жет атаңарды белгиле деп жаздырып кел десе, үйүндө үч атасын билеткен жанындагы башка кошуналардын аттарын жазып берип кутулуптур да. Мунун өзү биринчиден ыйлагың келет, экинчиден күлкүң келе турган иш. Биз өзүбүздүн жет атабызда жалгыз гана тиги цыгандарды айтат эмеспи? Эменен без роду, без племени деп. А биз илгертен бери кыргыз эл деп атабыз. Кыргыз эл уюттуу эл деп атабыз. Ата-бабабыз таагынаган элбиз. Ата-бабабыз канчалык эрликти көрбөсө ушул кыргыз болуп ушул ак калпагыбызды башыбыздан түшүрүп ушундай келдик. Эми ошону кийинки муундар биздин да көсүсөтөт. Кийинки муундар ушуну билип калсын деген гана эмесин. Жет атасын билбей кээси айтып атпайбы, жана шылдың болуп, үч атасынан башкасын билбей кошуналардын аттарын жазып берген ушул шылдың да бул өзүнчө эле. Жана мен айтпадымбы тиги эметкенден Константин Симонов жана айткан сыяктуу кээ бир адамдар туулуп жашайт, өмүр бою эсине келбей туруп өтүп кетет деп. Таптакылда баягы маңкурт сыяктуу болуп эле ар ким ар кайсы коктуда жүрүп эле ата-бабасы билбесе кемне болсо биз ошону билсин деп гана ошону аракет кылган. Кийинки муундарга кичине жол башатып гана көргөз бергендейбиз. Мен элди гана ошондо мени койготуп да, эми калганын улап кетүү элдердин колунда. Бүгүн ачылышка сиз ат баштан келдиңиз. Ат баштан бүгүн ушул башталышынан баштап мен муну канча 10 жылдан бери жүрүп акырынан анан ошого чейин келдик да. Бир эле күндө бүтө турган эмес. 10 жылда ишке ашкан турган. 10 жылдын ичинде араң ишке ашты. Курманбек Раматов китепти жазып, редакторлап чыккан. Ага жумшалган эмгектер тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Чыккан кандай атактуу адамдар бар, ошолор жөнүндө баш сөздө колдон келишче камтылды. Анан эми бул биринчи китеп деп чыкты да мындай. Мына биринчи китеп. Экинчи китепте Кудай буйрса буга көп кошумчалар кирет. Азыр элге жетсе, өзүнүн пикирлерин кошуп, кагаз түрүндө жазып берсе, чоң аталар жөнүндө болобу, аталар жөнүндө болобу, өзүңөр жөнүндө да маалымат аз болот. Өзүңөр жөнүндө жазып эметсеңер. Анан ушул китепти чыгарууга негизи мына чыгармачыл жагы, эме жагын мен өзүм колго алдым. Текстин баары, өмүр баяндын баары тартипке келбеген, баягы протокольный деп коет. Ошондой тил менен жазылган. Анда окуганга оор. Ошонун баарын кайта ондой 2-3 оңдодук. Бул китептин чыгарышы өзү аябай бала төрөгөндөй эле, 9 айда тоңоткондой эле, 3 айда мына Шекербек экөөбүз тынбай күндөп иштедик. Ошондо текстин баары оңдолду. Анан атактын барды мен колдон келишинче өзүм жыйнап 30-40 кишини. Мына какеңдага кирбей баратыптыр карасам аягында. Себеби элден чөттөп бүтүп отурду да көп убакта. Анан бизден чыккан атактуулар көп өзгөчө. Анан өзгөчө жаңылыштагылардан бар, башкалар бар дегенде, ат башыдан бар. Ошонун баары негизинен колдон келишинче кирди. Кесиби боюнча жазуучулуктан алыс Шекербек Орозокулов ата тегин иликтөөнү эп көргөн. Ага күйгөн адам катары бул китептин чыгышына чоң эмгек жумшаган. Айтымында өзү куруусунун өкүлдөрүнүн баары бир китепке батпайт. Толук изилдөө да көп жылдык эмгекти талап кылат. Мындан улам авторлор китептин кийинки томдору да толукталып чыгат деген ниетте. Биз биринчи кыргыз кайдан чыккан, ошонун баары жасалганда, биринчи кириш сөздө жазылып, анан салт ата-баба салтын унутпасын деген да биздин Медербек байкебиздин жазган эмеси бар. Тарбия катарында кыргыздын салты жазылып, ошонун баары камтылган берде. Ал бул эми китеп буюрса биздин биринчи китеп деп ойлойбуз.
Себеби дегенде биринчи башталышы муну билбей калгандар да, укпай калгандар да жетпей да калдык биз бөлөк жакка. Мисалы Ош областына, Жалал Абад областына, Талас областына ошол жактардагы туугандарды табылбай бара албай калдык, билбей калдык, каяктан иштейбиз. Ошону эми азыр чыгып атат. Ушуларды кичине уккандар эметип атат. Биз дагы тиякта барбыз, биз дагы ушу өзү куруусунанбыз дегендер бар экен. Буюрса биз дагы экинчи китепти чыгарабыз деген ойдобуз. Китептин бет ачарына чогулган туугандар өз ара бири-бири менен жакындан таанышып, иш-чара жылуу маанайда пикир алышуу менен коштолду. Биздин айылыбызда өзүктөрдүн Аккий суруусунан тараган урпактары жашайт. Кайсы? Нарымдын Жергетал деген айыл. Мурдакы орденди жаңы талап калып. 40-50 чукул өзүктөр жашайт ал үйдө. Мен иним менен келдим өзүмдүн аталаш менен. Бүгүнкү жылың болуп атасыңар айтып коеюн. 2006-жылы поличилеске барып келген жигит мен болом. Комуз ертем беле? Бирөө билип, бирөө билбей атат. Мени менен да сыймыктанып койсоңор болот деп коюм. Фамилия Кулушев, Рыскул. Кеминдин Бейшик айылынан болом. Медирбек байкем келип бизде уктап жаткан жерибизден ойготуп, мына ушу жумушту баштап берген. 2-3 жолу келип урушуп да кетти. Урушкан үчүн ушунун баары жазылды деп ойлойм да. Ато биз уктап жата берет экенбиз да. Биздин айылыбызда где-то 80-90 ат кийиз бар, и 70 семья түгөлдөр бар. Биз дагы кеминде өзүктөрдүн уюгу болобуз десек да болот. Ошол жерден кошолуш. Конечно, жакшы иш болду. Ошо туугандар ошол жерде беребиз, ошо таанышып, ошо китеп чыгып атат. Качандан бери чыккан эмес экен. Ошол жерде отурган аксакал кишилерге, Шекербек байке, сиздердин баарыңызга рахмат. Мындайында ушул тууганчылыгыбыз артып, ушундай жолугушуулар болсун. Иш-чарага өзү куруусунан тарагандардын бири Олимпиада оюндарынын чемпиону, оор атлетчи Каныбек Осмоналиев да катышты. Эми ошонун бүт баары тең мына биздин мойнубузда болуш керек. Биз билбесек, биздин балдарыбыз билбейт. Эми мына бөөрүкү китепти мен үйгө барганда балдарымды бүт чакырып алып, туугандарымды чакырып алып, отуруп өзүнчө чогулук жасайт. Мына каяктан келип чыкканбыз, ким болгонбуз, эмне болгонбуз. Бул тарых жазыш оңой эмес. Ошондуктан 1000 мертебе чоң ыраазычылык. Өзүңүздөр эми баягы редактор болуп аткандан кийин биздин кыргыз элинен чоң рахмат. Анткени кыргыз элинин бир бурчун, бир тарыхын ошону биз барбыз, каяктасыңар, бизде барбыз деп көтөрүп атасыздар. Аны ошон үчүн чоң ыраазычылык менен баарыбыз бир тууганчылык келе кой, кете кой, жолсо бир чөң чай ичип алып анан тарап кетип эртең унутуп калышта эмес. Бизде бар ошондо. Мына бизде бар ошондо. Чогулуп алып арак ичип тай ичебиз да эртең эчтеги жок, эчтеги сен көр, мен көр унутуп калып атабыз. Анан изденгендин тууганчылыктын эң артыкчылыгы эмне? Ошо боордошуп, кабарлашып туруш. Анан кийин менин бир сунушум бар бул жерде. Ар бирибиз бир кагазга жазып туруп, адресибизди, анан кийин телефон номерибизди жазып, ушул жерден кыдыртып жазып алып калалы дагы, аны отпечатать этип туруп. Анан кийин ошону таратып берип коелу. Анан бул тууганчылык, менде тууган дос деген момундай көп. Чын. Аркама чуркап жүргөндөр толтура. Мен тууган болоюн дегендер толтура. Бирок өзүмдүн мына туугандарым менен бүгүнкү күнгө чейин мен жакшы тааныш элек болчумун. Мен Кудайга ыраазымын. Туугандардын арасы алыстап бара жатат. Неберелер такыр эле бири-бирин тааныбай калбасын деген аталар алдыда ымаланы бекемдөө максатында атайын өзү куруусунун коомун түзүүнү уюштурушту. Коомго жетекчи шайлашып, ырымы катары ага камчы белек кылышты. Камчы деген эркектиктин баягы бир тамаша сөз бар эмес, чай куйган тиги кулчулуктун символу дегендей эркектиктин символу ушул. Ар бир үйүңөрдө ар бир билген ата эне балам ушу эр жетер бекен, ушу атка минип бастырар бекен, эр жетер бекен деп бирден камчыны белек кылып койчу. Ушундай неге билген накты ушундай эме билген киши да. Өзүбүздүн бир тууганыбыз башынан баштап ушул иш-чараны баштап жүргөн, баары менен байланышып, бүт баардыгыбызды билген адамды мына байкем атайын эле камчыны көрүп атасыңарбы деп тууган илгери чыксендери бирөө эле чыгып сүйлөчү калганы унчукпай отуруп бүт баары башын ийип отурчу дейт. Анан ошон үчүн мен сунуштайм. Шекербек
kişilikli şu bizden özük koğumunun jetekçisi de şaylap alaldı. Kim kalasa kol götürsün ha. Çok rahmet. İşiniz iyilikli olsun. Siz de özükte çın çın bağırdığın turat jasagan kişi var.